Ар бир мезгилдин өзүнчө түйшүгү болот. Кылычын кармап кыш мезгили келери менен элдер үйлөрүн жылуулап, көмүр, отун камдай башташат. Ал эми шаар жеринде атайын ишканалар үйлөрдүн жылуулугун камсыздап, даярдык көрүшөт. Бизде 17-18 жыл кышка даярдык жылында жылдагыдай эле ремонт иштерин өз убагында, өз учурунда бүтүрүп, 20 октябрдан баштап халыкка 20 ноябрдан баштап халыкка жылуулук бере баштадык. Себеби 19-да чыккан мэриянын буйругу шаарга жылуулук бергиле деп. Ошондон бери бардык жерде жылуулукту бере баштадык. Жылуулук энергиясын алуу жана пайдаланууда өзгөчө ыкма менен болуп, анда газ, көмүр, мазут менен камсыздалып, от казандары жылыта башташат. Бизде жалпысы болуп 17 от казан бар шаардын ичинде. Алардын 14 иштеп атат азыр, 14. Үчөө консервацияда турат. Ошо консервацияда турган от казандардын бардыгын иштейбиз. Себеби баягы токтоп калган үйлөр деп атам го. Ошол үйлөрдү иштерин ремонт кылып берсе, баягы квартиранын ичин биз жылуулукту ошол үйгө чейин жеткизип койгонбуз. Анан кийин биз основной газ менен, мазут менен, анан көмүр менен. Быйылкы жылы где-то 1400 тонна мазут алабыз общий алганда. Аны уже келишимин түзүп даярдашып атышат. Көмүрдү алып келип төктүрүп койгонбуз. Анан газдын келишимибиз бар, газ жетет го. Мындай жетишкендиктерди колдоо менен кардарлар төлөмдөрүн өз убагында төлөп, ошону менен катар үйлөрүндөгү жылытуучу түтүкчөлөрдү бат-баттан оңдоп түзөп туруусу зарыл дешет адистер. Бизде үйлөрдүн бардыгын баягы квартиранын ичин баягы техобслуживание деп коебуз, баягы карап чыгабыз. Бирок үйдүн ичиндеги баягы канча-мынча ысыбайт дегендерин ички оборудование, батареяларын, турбаларын баягы жазда эскертебиз, баягы ичи ысыбайт деген. Алмаштыргыла, ичин тазалаткыла деп. Үйүндөгү батареяларды мисалы көп жылдан бери ошол үй кайсы жылы курулса, ошондон бери алмашыла элек, даже тазалана элек. Учурда Жалал Абад шаарындагы бала бакча үзгүлтүксүз жылуулук менен камсыз болуп, шаар тургундарын балдарын жылуу жумшак бала бакчада тарбиялашууда. Бул деген 80-жылы курулган детсадта. Андан бери бир топ жыл убакыт өттү да. Оңдоп түзөөлөр дагы баягы муктаж болгонбуз. Муну жай мезгилинде ушу жергиликтүү бийлик тарабынан биздин ушу жер төлөөбүздөгү кеткен трубалар, түтүкчөлөрдүн баардыгы жаңыланды. Жалал Абад жылуулук берүүчү ишканасында жабдуулардын көпчүлүгү эскирип, иштөөдө мүчүлүштүктөр болгондугуна карабай, шаардыктарга жылуулукту берүү үзгүлтүккө учурабайт. Перизада Ташиева, Дарбан Алайчиев, Жалал Абад облусу.